5 жыл, жыйынтыктар, негизги окуялар, алдыга пландар. Кыргызстан тоолор кучагындагы айыл чарбасына бай агрардык өлкө. Бул жер баба дыйкандын мурасы, урпактардын рызкысы. Өлкөдө узак жылдар бою айыл чарбасы толук колго алынбай, айдоо жерлери, суу каналдары, жайыттар, өсүмдүк өстүрүү жана малдын асылдуулугун арттыруу иштерине жетиштүү көңүл бурулбай келген. Өлкө жетекчилиги 2022 жылдан тарта чукул киришип, айыл чарбадагы кейиштүү абалды оңдоого өзгөчө маани берди. Агрардык саясат жаңы мукка бурулуп, тармакта олуттуу өзгөрүүлөр көзгө көрүнө баштады. Айыл чарба тармагын туура жолго салуунун натыйжасында жалпы ички дүң өнүм 2025 жылы 460 миллиард сомго чукулдап, 5 жыл мурдага салыштырганда 210 миллиард сомго көбөйдү. Айыл чарбадагы ички дүң продукциянын өсүшү 2020 жыл 249,5 миллиард, 2021 жыл 324,5 миллиард, 2022 жыл 358,3 миллиард, 2023 жыл 382 миллиард, 2024 жыл 396,8 миллиард, 2025 жыл 459,7 миллиард. Айыл чарбадагы соңку өсүштүн негизин өсүмдүк өстүрүү менен мал чарбачылыгы түздү. 2020 жылга чейин өсүмдүк өстүрүү 125 миллиард сомдон ашпаса, 2025 жылы анын жалпы өнүмү 216,4 миллиард сомго жетти. Ал эми мал чарбачылыгы 116 миллиардтан 224 миллиард сомго чейин өстү. Бул тармакты туура башкаруунун, ири саясий колдоонун жана дыйкан фермерлердин ак эмгегинин акыбети болду. Мал чарба үй канаттуулары, жумуртка. Бодо мал 1,859,000 баш. Жылкылар 566,226 баш. Кой эчкилер 6,331,000 баш. Үй канаттуулары 8,650,000 баштан ашуун. Жумуртка 2020 жылы 562 миллион, 2025 жылы 938,4 миллион даана же 376 миллион даанага көбөндүрүлдү. Министрлик айыл чарба тармагын сандан сапатка өткөрүүгө басым жасап, мамлекеттик каржылоону көбөйттү. Малдын асылдуулугун арттырып, жеткиликтүү асыл тукум породаларды жайылтуу үчүн жасалма уруктандыруу иштери биринчи ирет мамлекеттин эсебинен колго алынууда. Жасалма уруктандыруу 2024 жылы бюджеттен 61 миллион сом жасалма уруктандырууга бөлүндү. Ага 270 000 доза уруктук материал алынды. 2025 жылы 78 000ден ашуун уйгунаажын уруктандырылды. Республика боюнча 302 жасалма уруктандыруу пункттары ачылды. Айыл чарбаны каржылык колдоо. Соңку 5 жылда 66 000ден ашуун дыйкан фермерлерге 51 миллиард сомдон ашуун жеңилдетилген насыялар берилди. Насыялар мурда болуп көрбөгөндөй жеңилдик шарттары менен эң төмөнкү 1-3% чектеги пайыздык үстөктөр менен сунушталууда. Айрыкча абдан маанилүү болуп жаткан тамчылатып же жамгырлатып сугаруу боюнча сугаттын заманбап ыкмаларын киргизүүгө, үрөн чарбаларын өнүктүрүүгө жана асыл тукум малды жайылтууга арзан кредиттер бериле баштады. Айыл чарба техникасы. Эгерде 2020 жылга чейин лизингке айыл чарба техникасын алууга 900 миллион сомго жетпеген гана акча бюджеттен бөлүнүп келсе, бүгүн бул сумма 7,2 миллиард сомго жетти. Натыйжада 5 жылда 6 000ден ашуун техника алынып, заманбап шартта жер иштетүүгө кадам ташталды. Суу жашоонун күрөө тамыры. Мурда жаңы дыңдар бузулуп, жер айдоого кошулбаган болсо, азыр суу жетпеген кайрак жерлерге суу чыгарылып, дыңы бузулуп, соңку 3 жылда 5,5 гектардан ашуун жаңы айдоо аянттары өздөштүрүлдү. Ал эми 30 000 гектардан ашуун жер аянттарынын сугат системасы оңдолуп, жакшырды. Жалпысынан 18 000 гектардан ашуун айдоо аянттары тамчылатып жана жамгырлатып сугарууга өттү. Сугат тутуму 2020-25 жылдарда 219,9 километр узундуктагы жаңы суу каналдары курулду. 5 жылда 3350,8 километр суу каналы ремонт, механикалык тазалоодон өттү. Бул арада 112 жаңы гидротехникалык курулмалар курулду. 3171 даана гидротехникалык курулмалар ремонттолду. 5 жылда жаңы 12 жаңы насостук станция курулду. 519 даана насостук станция ремонттолду. 2024-2025 жылы жалпы 103,52 миллион чарчы метр 12 БДР БСР оңдолду.
Буга чейин суга суусун топтогон бир да бассейн ремонттолгон эмес. Ар бир айылга таза суу. Өткөн 5 жылда таза суу менен камсыздоого 10,6 миллиард сомдук инвестиция тартылып, 252 айылдын жана 13 шаардын 1 миллиондон ашуун тургуну таза суу менен камсыз болду. Анын ичинен эл аралык уюмдардан 420 миллион доллар инвестиция, республикалык бюджеттен 3,7 миллиард сом бөлүндү. Былтыр кичи шаарлар менен айылдарда суу түтүктөрүн, саркынды сууну агызуу тутумун толук алмаштыруу жана оңдоо иштери башталды. Кайра иштетүү жана экспорт. Кыргызстанда соңку 3 жылда айыл чарба өндүрүмүн кайра иштеткен жаңы 144 ишкана ачылды. Ал ишканалар өндүргөн продукциянын көлөмү 3 эсе өсүп, экспорт 5 жылда 200 миллиард сомго чукулдады. Кытай рыногуна жол ачылып, жүн, кашемир, тоок эти жана кургатылган жемиш сыяктуу айыл чарба азыктарынын алгачкы партиялары жөнөтүлдү. Ал эми жакында кыргыз балын Европанын рыногуна сатууга уруксат берилди. Экспортко чыга турган өндүрүмдөрдү сактоо, таңгактоо жана сапатын көзөмөлдөө колго алынды. 5 жылдагы экспорт 196,1 миллиард сом. Кытай рыногуна чыгуу боюнча 17 протоколго кол коюлду. 150ден ашуун эл аралык көргөзмөлөргө катышуу. 2025 рекордтор жылы. Кыргызстан 2025 жылы 9 негизги социалдык маанилүү айыл чарба азыгынын 6 сүт, эт, жумуртка, картошка, кумшекер, жашылча жана бакча өсүмдүктөрү менен өзүн толук камсыздоого жетишти. Бул азык-түлүк коопсуздугун чыңдоодогу ири жетишкендик болуп калды. Ошондой эле бир катар айыл чарба продукциясы боюнча былтыр тарыхый чектеги жогорку рекордтоо түшүм алынды. Былтыр 6 дыйкан фермерге эмгек сиңирген ишкер наамы берилди. Ал эми кыргыз максымы ЮНЕСКОнун тизмесине кирди. 2025 рекордтук түшүм. Айрым рекордтор: помидор гектарына 120 тонна, пияз гектарына 60 тонна, картошка гектарына 45 тонна, сабиз гектарына 73 тонна. Алдыга максат: алдыда туруктуу өсүш, коопсуз өндүрүш, сапатты сактоо жана экспорттуга таандаштыкка туруштук берүү милдети турат. Суат тутумун жаңылоо, айыл чарбасын санариптештирүү, селекция, кайра иштетүү, логистика баары бир максатка кызмат кылат. Биз айыл чарбасын жөн эле тармакка таргарабастан, өлкө экономикасынын күрөө тамыры катары аны күрдөөлдүү өнүктүрүүгө бел байладык. Азык-түлүк коопсуздугун бекемдеп, дыйкан фермерлердин, агробизнесмендердин экспортко чыгуусун колдоого алабыз. Биз өлкөнүн күчтүү агроөнөр жай комплексин бирге курабыз.